Менин атым Элмира Көчүмкулова. Борбордук Азия университетиндеги Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмүнүн директору болуп эмгектенем. Бул университетте мен 15 жылдан бери иштеп келатам. Биз бул бөлүмдө ошол Борбордук Азия элдеринин маданий мурастарын, тарыхын, адабиятын, каада салттарын изилдейбиз. Мен бул университетке иштеп калганымдын себеби бул университеттин өзгөчө миссиясы. Мага ушул миссиясы абдан жүрөгүмө жакын болду. Ошол социалдык экономикалык абалын жакшыртуу менен бирге өлкөлөрдө жашаган элдердин бай маданий мурастарын сактоо, изилдөө жана жайылтуу болуп саналат экен. Бул университетте дүйнөнүн ар тарабынан келген коллегалар, кесиптештер менен иштейбиз. Мага ошол абдан жагат. Мындай көйгөйлүү маселелер, өзгөрүүлөр, ааламдашуунун алкагында кандай өзгөрүүгө душар болуп атабыз, адамдын өзүн таануусунда маданияттын ролу кандай, мына ушундай темаларды талкуулаган мен үчүн абдан кызыктуу. Келечекте дагы биз бул бөлүмдө ошо кесиптештерибиз менен бирге ушул биздин бай маданий мурастарыбызды заманбап формада жеткиликтүү кылып, кийинки муундарга өткөрүп берүү. Ошол эле учурда Кыргызстандын, Жарык Орто Азиянын өзек чыгармачылыгын, бир мыкты үлгүлөрүн англис тилинде дагы дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатын көздөйбүз.